Жашоого анан бир келет, жаштыгың өтсө ким берет дейт. Ирмеген сайын кирпигиң убакыт өтө бермелет. Аны да тууган билдим. Убакыт зымыран куш. 50 жылда эл жаңы дейт. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир рет кутман таңыңыздар менен. Кээ бир инсандар кечке жумуштар менен алектенип уктап калат, бирок азыр туруп аткан мезгил ызык чайдан демдеп, андыктан дагы да болсо бүгүн бизде жакшы конок. Биз программабызды алдын карай улантабыз. Бүгүн биздин тема өзүңдү өзүң тааноо. Көнүп калган адатыңды таштай тур, мага келчү чек араңды ашпай тур. Аалам сырын азын олак билсем да, мен өзүмдү тааныйынчы шашпай тур. Кыргыз элинде өзгөдөн мурун өзүңдү тааны деген жакшы сөз бар. Биз эфирибиздин башында да айтып кеткенбиз, бүгүнкү биздин тема өзүңдү тааноо. Мынакей биз келип калган коногубуз менен дагы ушул теманын тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Азыр биздин төрүбүздө кадырлуу коногубуз бар. Кыргыз Республикасынын эл артисти, сахнанын ханышасы, сиздер сүйгөн, биз урматтаган сүйүктүү эжекебиз Саламат Садыкова. Саламатсызбы, эжеке? Кош келдиңиз. Кутмандуу таңыңыз менен. Кутман таңыңыздар менен. Амансыздарбы, калың журт? Рахмат. Баракелде. Ар бир инсан ойгонгондо, эжеке. Ала тоо ак калпагын кийген кезде эсимде эле ушул мен батиканы кийип атып сабакка кечигип калбайын дегенде эле мен токтоп калчу элем. Агам болсо мынтип айтчу, эжеке. Ай кечигип каласың, болмашта жүрүп калдыңыз, кой туруңузчу муну. Саламат эжемден бир ырын угуп аланан чыгалы депчи. Ар бир таңкы саат 7-де Кутман таңды күн тийген шоуладай болуп ачып берсеңиз, сизге узак өмүр тилейли. Куш келипсиз дагы бир рет. Шубак болуңуздар, курсанчылыкка келели. Бүгүнкү мына өзүңдү таануу боюнча долбоорду баштадык. Ошол долбоор боюнча сиз дагы бир жакында бир Кыргыз Республика боюнча жаңылык ачып жаткан экенсиз. Көрүүчүлөргө бир кененирээк тааныштырып, кандай долбоор бул? Анан айын десе. Мен эмес, албетте, мына биздин Маданият министрлиги бир жакшы жакка изденип аткан сыяктуу көрүнөт. Сиздер сыяктуу мен дагы баягы мындай саресеп салып карап турам да. Анан ошол министрлик кээде иш-чараларга биздей кишилерди аралаштырат экен, катыштырат экен, келип коюңуз деп коет. Анан ошол бир сааты чыгып, туура келип, дал келип калса барып аралашып катышабыз дегендей. Ошол мына тил маселесинде көйгөйлөр көбөйүп кетиптир да көрсө. Анткени баягы тил бул өзү адамдын, улуттун, биздин тегибиздин дегеле ачкычы коду болот экен да. Анан муну билбей кээде мен азыр жолдо ойлонуп келе жатам, чын эле кийинки мезгилдеги 3 муунду мына жакында Астанада болуп өткөн чоң форумда дагы, эл аралык форумда коңгуроо катты, мыкты дүйнөдөгү жазуучулар келип туруп. 3 муунду мындай мектепти бүткөндөн алып өлчөп атат да. Мындай айтканда планшет, техника, жанагы телефон, ушундай китеп окубаган жайдак, көөдөнү бош муунду тарбиялап койдук. Адами касиеттер жок калды. Жөнөкөй эле баягы улууга урмат, кичүүгө ызат. Азыркы кээде жаш балдарыбыз чын эле улуу киши менен баягы илгери Тууганбай Абдиев деген акын агабыз өтүп кетти дүйнөдөн. Ал киши айтты эле, азыркылардын аш тою бул деп жана дискотека деген жазуу турат да филармониянын берки капталыгында. Астында ошо жер тебет экен да жаштар. Ал 15 жыл мурун айтылган сөз. Мына ошо азыркылар дейт, бу таң атканча берге келип жерди тебип, анан эртең менен үйүнө барып уктап, аш тойго баргандай болуп калат экен. Мына көрдүңүзбү? Анын сыңарындай ошол тил маселеси бул өзү биздин байыртадан бабаларыбыз эчең кылымдардан бери бизге ооз-эки жазма адабият жок мезгилинде куймак улак эл болгонбуз деп мактанабыз го. Туура. Ошону баягы дил азыгыбызга куюп баягы мээбизге биротоло орнотуп, ошонун учкундары гана калды азыркы мезгилде. Мисалы биз өзүбүз мына азыр жакшы баштадыңыздар, дегенде өзүңдү тааны деп. Өзүбүздү тааныш үчүн биз биринчиден ошол эне бешиктен эмнени уктук? Жомок уктукпу? Бешигирин уктукпу? Мына ушул маселелер азыр жаштарыбыз тааныбай калды да, туурабы? Сиз айткандай таңда таңшыган радиодон кийинки доордо мына мен уккан болсоңуздар, ал эми адамзат дүйнөгө жаралганда эне бешиктен бешигирин угуп, алдей айтып энелер илгери ошентип эле. Мына арты биз болуп калдык. Мен мактанчылыгыбыз алдей айтып калдык. Кичинекей болсок да жел бешикке балдар терметет элек да. Алдей уктай кой депчи. Ооба эже. Мына ошондой экен. Анан ошол жагынан алганда мына Маданият министрлигинде азыр мыкты жаш жигердүү
ошондо аалам таануусу дагы бийик кенен жаштарыбыз келип иштеп жатпайбы мына. Кайрат Иманалиев дегенибиз бар. Жанагы бирки чечен балабыздын аты жөнүн таппай атам, дагы бир орун басарыбыз. Япониядан окуп келген балабыздын. Нуржигит. Мына Нуржигит деген эми бул турган эле менин өзүм оюм боюнча энциклопедия болушу мүмкүн. Абдан акылман жигит го. Мына ушулар билекти түрүнүп, чындыгында эле мындай аларды көргөндө мен кубанып калам. Кыргызчылык касиеттери бар азаматтар да. Мына ушул жагынан алганда булар улуу кайсы, кичүү кайсы деле биздин кыргыз деген улуу элдин дөөлөттөрү каяктан келип каяка баратат. Шунун баарына баш катыра турган азаматтар жана сиздер айткандай, ой кыргызыма дегенде өзүңдү тааны деп чоң бир саамалыкты баштап коюшту. Жакшы эже, негизи биз алгач эле башканы коюп өзүбүздү таанышыбыз керек экен. Мына ушул суроону биз жалпы коомчулукка да бергенбиз. Коомчулук кандай жооп берди? Ошону көрүп, андан кийин маегибиз улантсак. Жакшы болот, айланайдар. Өзүн-өзү таанысуу, өзүнүн жан дүйнөсүн байытуу менен, китеп окуу менен тааныса болот. Сөзсүз түрдө китеп окуш керек. Эгер адам китеп окуса, адам өзүн-өзү тааный алат. Эгерде адам китепти окусаң, сен канчалык китепти көп окусаң, ал күзгү болот экен да, айнек болот экен. Китеп аркылуу сен адамдын жан дүйнөсүн тааный аласың. Ошол эле учурда өзүңдүн да жан дүйнөңдү тааный аласың. Китеп адамдын муздак досу болот экен да. Китепти көп окуган адам өзүн өзү тааный билет экен жана айлана чөйрөнү да тааный билет экен. Өзүнү бүт нерседен использовать этип көрүш керек. Иштерди иштеп көрүш керек. Кайсыл иш жакшы болсо, ошодо өзүнү табат да, Китеп окуп, тренингтерге барып, өзүн суроо берип. Ошондой эле. Адам өзүн эми жакшы эле билсе керек. Жакшы билет деп ойлойсуз. Ооба. Өзүңүздү өзүңүз жакшы билесиз. Өзүм жакшы эле билем. Өзү күзгүдөн көп тааныса болот керек. Или өзүн. Эми өзүн адам десе тааныйт го. Биринчи очередь күзгүдөн карайт, бирок на самом деле мындай неме кандай десем, тереңдетип айтканда бул анализ деп тааныйт да өзүн. Анализ дегенде, например, өзүн, мен киммин, мен өзүм үчүн эмне кыла алам деген майндечи. А эгерде вот адам өзүн өнүктүрөт деген суроого, бул мисалы үчүн адам башка адам менен сүйлөшкөндө же болбосо көп коомчулук менен аралашканда гана навык алат да, адам бири-бирине навык менен бөлүштүрүш керек. Бул деген шүгүрчүлүк деп аталат да, мындайча айтканда. Аллах Таала шүгүрчүлүк берген, бул деген ушул. Жашоодо кандай кыйынчылыктар болот, жакшы күндөр болот. Ошо менен опыт, жизненный опыт менен өзүн тааныйт да киши. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, ушундай жалпы коомчулуктун жообунда уктуңуздар. Негизи эле ар бир адам өзүбүзгө мен ким, мен кандай сапаттарга ээмин деген суроолорду өзүбүзгө берип турушубуз керек экен. Ал эми биз маегибизди улантабыз. Негизи эле саламат эже, азыркы күндө адамдар өзүн тааныбай туруп, башкаларга сын айтып, сын таккандар көбөйүптүр да. Жана ошондой эле биз күзгүгө караган учурда дагы мен сулумунбу, жашнакай турамбы деп эле карап койбостон, мен адаммынбы деген суроону берип дагы каранышыбыз керек экен да. Негизи эле ушул нерселерге сиз кандай карайсыз? Эми баягы илгери сөз баккан эл болчубуз да. Сөз баккан эл болгондо да кандай? Бир үйдөгү ата эне эмес, өспүрүм жаш адамдарды бүтүн айыл, бүтүн көчө тескеп эле тарбиялап коет эле. Мисалы, аксакал кишилердин каш кабагы, "Эй азаматым, жолуң болсун, каяктан келе жатасың? Отурчу" деп, анан кимдин баласысың, кайсы журттун азаматысың деп, мына ушинтип жөн эле адам өзү түзөнүп турат эле да көчөгө чыкканда. Азыр баягы илгери 95-жылы Жапонияга барганыбызды айтты эле. Биз туңгуюкта калдык. Баарын бүтүрүп койдук. 95-жылы эле. Ошондо угуп мен таң калгам да, биз эмнеден баштарыбызды билбей жатабыз. Мына сиздер бай эл экенсиздер, сиздер бактылуу эл экенсиздер. Бүтүндөй нарык дөөлөтүңөр менен, мурасыңар менен, көрөнгөнүңөр менен төгүлбөй, чачылбай бизге келип, чоор тартып, комуз четип дегендей бизге ашык болуп ошентип эле. Мына андан бери көз тийди, эмне болду, Орто Азияны эми чынын айтыш керек да. Батыш каптап атат, Кытай каптап атат дегендей, ал элдин дагы ошо жөн келбейт экен баягы. Күмөндөр, таракандар деп бекер айтпаптыр.
Тупара бара. Анан ошолордун эпкини шамалы бизди жайлап атат да мындай айтканда. Бирок туура айтасыз. жана сиздер айткандай күнөө өзүбүздө. Ал агым келе бериш керек. Бирок баягы өзүн өзү жеңген киши баатыр деп коет экен. Бирөөнү жеңген адам баатыр эмес экен. А өзүн өзү жеңүү деген бул өзү адамзат өзү жарык дүйнөгө келгенде ошону ата эне үйдөн тарбиялап жанагынтип бешикке бөлөп ушинтип отуруп туруп анан ушундай баталуу элбиз деп коебуз го мисалы той тамашага барганда. Чындыгында эле бир караганда биз ошол бала курсакта жатканда эле тилеп баштайт эмеспи? Анан аны ак бешикке бөлөп бөпөлөп, айланайын жер болсоң экен, эр болсоң экен, элиңди ойлогон бир азамат болсоң экен деп ушинтип отуруп анан кийин адамзат калыптанып коомдо өзүнүн ордун табыш үчүн күрөшөт экен да. Бул жашоо өзү ушундай жашоо күрөш деп коет го. Ошонун сыңарындай азыр эми көп нерсе оңой эле ап деп эле озго түшүп калып атпайбы? Ал кандай түшүп атат? Аны мына интернет желелеринде мисалы акылдууларга караганда кечирип коюңуздар, ошол арабөк арыдан бери бир парасатсыз, ары намысы жок, ошондой туруп алып эле баягы катуу айтсам кечирип коесуздар, ошол көрүнбөй жана фейк деп атпайбы? Заманбап тил менен айтканда. Фейктер отуруп алып эле үрүп атпайбы? Элибиздин касиетин да качырып, элибиздин ынтымак ырыскысына дагы оозуна келгенде ушундай. Мен ойлойм бул болмушту дагы мындай өзүнчө бир этап деп коет го. Муну дагы эл башынан кечирип атат да. Обу жок бирөөгө бирөө тикке карап илгери сүйлөбөгөн элибиз азыр улуу кишилерибизге акарат келтирип жатабыз. Мына ушундай жактарынан алганда азыркы жанагы тил маселесине кайрылып жатканыбыз өтө туура болду да. Анткени тил дегенде эле бул тил өзү жаназык экен да бул. Тилибиз, дилибиз гүлдөп турса, бүрдөп турса, мына дүйнөдө тил маселеси боюнча мен окусам эң сөз байлыгы көп бул араб тили экен. 12 миллиондон ашык сөздүгү бар экен. Ал эми Орто Азияда болсо, түркү тилдүү кандаш өлкөлөрдүн арасында эң тили ширин, тилинин сапаты бийик элдерге казактар кирет экен. Мына көрдүңүзбү? Себеби казак элинин чын эле Абай жолу деп какшап келе жатат булар. Абай жолун мыскалдап, нускап, тескеп, насихаттап, ар бир экинчи казак, азыр казактардын ортосуна барсаңыз, нака таза казакча сүйлөшөт. Казакча нукура жакшы тилектерди айтышат. Мен ошол элге суктанам да. Мына биз дагы ошондой жакка көчүшүбүз керек. Эң эле туура айттыңыз, тилин бартап, тилин даңктаган эл бул өсө өрөлү деп айтып коет эмеспи? Сөзсүз да. Мынакей эжеке эми комузду колго алып отурасыз. Ошол комуздун коштоосуна жашнакай бир музыкалык чыгарманы жалпы кыргыз элине артып кетсеңиз. Эл сагынды да, Салмат эжемди сагынды эл. Рахмат. Çalkıgan yerin sonun alato Ata jurttu akılman Yelin sonun alato Arı kulca caynagan Törün sonun alato Sonun alato, kölün sonun alato, körün sonun alato. Erkin Kırgız eline bolgon alato egemendүү жеринен кенчи болгон алато каркарадай желесиң созо жүрөт алато кайда жүрсөм элесиң кошо жүрөт алато jürüt alato, koşo jürüt alato.
гүлі жайнаған түрің сонын саймадан гүлзарыңда түрді қош күн түні тынбай сайраған қарегімді толтырып қарай берем қайрадан қағылайын алато қараныңдан айланам қараныңдан айланам қараныңдан айланам қағылайын алатом. Баракелде. Сиз ырдап атканда багы токтотпой ырдай берсе экен деп отургум келет да. Энеңизге береке, колуңузга береке. Ушундай алтын энеңиз өчпөсүн. Чыгармачылык инсандар кандай чырайлуу көрүнөт дегендей. Азыр ырдап атсаңыз менен бактын арасында жаз келип, жаңы өрүктөр гүлдөп аткандагы булбулдун үнүн уккандай болдум. Сизге денсаулык тилейли. Анан сизге бир суроо. Баягы кыздын кырк чачылуу деп коет го. Бирок кээ бир режиссерлор байкабай жүрөт, бирок сизде актрисалык өнөрүңүз бар. Айтышабы ошондо? Туура айтасың Садаға. Рахмат. Эми мынау көбүнчө мен оркестрде тынымсыз ырдап эки жака көп чыккан коллективде иштедим. Камбаркан деген ансамбльди билесиздер да. Адеп куралган күндөн баштап биздин тушообуз жакшы кесилди. Раматылык Чалагыз Исабаев агайыбыз баштаган мыкты жетекчилер менен иштештим. Мына иштешип келе жатамын. Эсенгул Жумабаев деген Кыргыз Республикасынын эл артисти өтө белгилүү композитордун алаканында иштедим көп жыл. Ал эми туруктуу 30 жылдан бери Камбаркандын көркөм жетекчиси, ашкере таланттуу дирижер Ырысбек Жумакунов деген бир азаматыбыз бар. Эми мындай адамдар 1000 жылда бир эле жаралса керек. Мен жетекчи жагынан дагы жолдуу болдум. Жетекчилер мыкты болсо жигерденип иштеп турат экенсиң, ырдап турат экенсиң. Анан биз сыртка көп кетип аттык. Айлап жүрүп аттык го. Америкада жүрдүк, Жапонияда жүрдүк. Койчу төгөрөктүн төрт бурчуна эле азыркыга чейин эле ушул Камбаркан сыз концерт өтпөйт. Мына азыр мына жогору жака ак үйлөргө келген коноктун баарын эле Камбаркан тейлейт десем жаңылышпайм. Мына ошол жагынан алганда илгери сиз айткандай киного жанагы дубляж деп коет го. Ооба. Ошондойго кичине тыйын табайын дейсиң деп ая балдар жаш кыйналып жүргөн жылдар сиздерге окшогон жаштык жылдарда барсам Раматылык Орозбек Кутмалалиев деген агай ошо жактын директор экен. Кадыр эселе сиз айткандай мына жактагы атактуу актриса эжелер менен бирдей эле үнүм, дикциям жакшы кете берген окшойт. Ошентип которуп атсам эле тиги бияктагы залгарылар мени карап коет. Ооба. Бирок чыккандан кийин Орозбек агай менин далыман таптап туруп айтты: "Саламат, сен жаңы келген жаш ырчысың, азыр болуп эл сени жактырып турат. А үн түндө уктабай калса чарчайт. Ал түнкүсүн иштейт эле да. Сен бир багытта жүрү айланайын, сен буйруса чоң ырчы болосуң, үнүңдү сакта, өңүңдү сакта" деп. Мына ошол боюнча мен урунбай эле баягы бир сызыкта келе жатам, ырчы бойдон эле. Рахмат. Туура калгансыз, негизи ыр аркылуу кыргыз элине сиңип, кыргыз элинин жүрөгүнөн орун таптыңыз. Мынакей өзүңүз айтып калдыңыз, ошол өнөр аркылуу чет өлкөлөргө, көпчөлөргө бардым депчи. Ошол чет өлкөлүктөрдүн алдында ырдап атканда сизде кандай сезимдер болот эже? Эми сезимдер абдан кандай десем, бир кыргыз деген элдин өнөрүлүү дүйнөсүнөн бизге да касиет шыбага буйруп калганына ар бир жолу мактанабыз, сыймыктанабыз элибиз менен. Анткени ал жерде чет элде биринчи эле кезекте биздин манасыбызды баалайт, күйлөрүбүздү баалайт. Ошонун катарында элдик ырчы, өзүнүн улутун тааныткан ырчы деген бийик даражага да кондум. Чет элгө баалады, антип мени дива деп коюшту. Мына дива деген аталышта концерттерим өттү. Араб өлкөлөрүндө мына Опера Хаус, Оман Опера Хаус театрында ырдадым, Салалада ырдадым, Катарда ырдадым, Кувейтте ырдадым, Алжирде ырдадым. Мен ырчы катары абдан багы жанган кыргыздын кызымын деп айта аламын. Корея элинде да көп ырдадым. Мен ал жакта дүйнө чеберлери деген сертификат берди. Ошолордун катарында дүйнөлүк чебер. Мындай айтканда, дүйнөдөгү бардык сахнада ырдай бере тургандай мүмкүнчүлүктү Испанияда алдым 2008 жылы. Анда 20-нын ичине киргизишти мени, элдик ырларды мыкты ырдаган ырчы катарында. Дүйнөлүк 20 мыкты ырчылардын катарында ошол симпозиумда жеңип чыктым да.
Анан эми анын бардыгы ойлойм кажыбаган эмгектин арты болсо керек деп ошол көчөргөн баягы. Андан сырткары ошол америкалык журналисттер бир жылдары Folk Production компаниясы мени моюндап 2 жыл кармап отурушуп өздөрүнүн жана полкасында ошол Испанияда өтө турган көргөзмө болот экен музыкалык. Ага ар ким деле киргизе бербейт экен. Кезек күтүп отурган анан ошол жерден Кыргызстандын ырчысы аталып ошондой дүйнөлүк ырчылардын катарына Американын журналисти Хьюман деген адам жазып чыкты. Эдит Пиафтын катарына коюшту. 3 аял болсо 4-чү аялы Орто Азияда пайда болду депчи. Кандай сыймык. Кандай сыймык. Ушунун баары эле ойлойм кыргыз элибиздин касиети кичинекей учкуну менде болсо керек деп ойлойм да. Баягы талант өчпөйт дейт го саламдажы. Убагында аттуу баштуу апаларыбыздын бири Мыскал Өмүрканова орус элине барып соскондо канча мүнөт созуп өмүрү күлбөгөн, өмүрү турбаган, өмүрү кол чаппаган жарыктык Сталин кол чаап жүргөн дейт. Баракелде. Андан кийинки эле эне сиз болуп жатпайсызбы кыргыз элине? Баягы мактагандай эле барсыз да. Себеби күндүн шооласындай болуп ойгонуп бизди баарыбызды ала тоо менен ойготчуңуз эле. Анан жа Алымкан деген ырыңызды ырдаганда ушул кайсыл мамлекеттен ырдап жана состуңуз? Жакшы созуп ырдаган жериңиз канча убакытта? Канча убакытта создуңуз эле ошону? Негизинен чет өлкөдө жүргөнүмдө ошол сиз айткандай Алымкан, Күлгүн жаш, ошол элдик ырларды ырдайбыз да. Анан Токиодо 95-жылы барганда эле бир жумага жетпей бизди Токиодогу атактуу студияга киргизди. Ошондо 20 ыр жазышыңар керек деген экен. 19 жазылган диск бар. Ошол жерде анан кийин ишенсеңиздер 9 коллектив жазып 10 чыгарманы мен ырдаган бир отуруштан. Студияда элестетип көрүңүздөр, жаштык кез экен да баягы. Анан ошондо мына сиз айтып аткандай эним чыккандан жетекчим айтты, сен кулагай, ай мынау үндү жазып аткан дирижер кулап кала жаздады, саламат деди. Бүгүнкү күн сеники болду. Мыскалдан кийин сен 1,5 такты ашып кеттиң деп ошентти. Ошондо ал билимдүү кишилердин көзү менен мен 17,5 тактыга созуп турмун да. Алынганда. Мына ушундай жылдарыбыз болду айланайын. Жаштык кезде эгерде жакшы төр болсо, жакшы сахна, жакшы микрофон болсо, оболойт экен да. Ырчы да ачылат экен. Мен ошол Токионун үн жазгыч студиясында отуруп, ушундай ырдаганыма азыр өзүм деле ошол жыйнак тукканда таң калам. Ырларды ушундай ширесине чыгарып баягы. Өнүккөн мамлекет. Аппаратура баары жап-жапа. Анан айтпайсызбы? Ал эми сахнанын көркү бир күнгүгө окшогон сахналарда ырдадык. Мунун баары бизге эргүү берип турду албетте. Кандай жакшы эже. Мунун баары чоң сыймык кыргыз эли үчүн. Анан айтсаңыз эже, адамзат бул жашоодо максат коюп, бирок кандай жашабасын, эмнени жасабасын, баары бир өкүнүч болот экен да. Сизде өкүнүч жокпу эже? Жок, Кудай сактасын. Эми менин өкүнүчүм эле мына соңку жылдарда аябай жакшы канатыбыз жайылып, мартабабыз көтөрүлүп, кыргыз элине оомат келип, мындай караганда ак дөөнүн карды жарылган, ырыскы төгүлгөн керемет доордо жашап жатабыз. Мен айтам, алтын доор болсо ушунчалык болсо керек деп коем да. Анан менин өкүнгөнүм бир кээде тобосу жок, шүгүрчүлүгү жок. Мындай кыргыз элинин арасында каптедиргендерибиз жок эмес да. Баягы калп эле наалый берген, болсо деле жок деген, оозун кургак чөп менен арчыган пендечиликке жеңдирип ийгендерибиз жок эмес. Себеби мына мен бир нерсени айтайын, айланайындар. Мына Борбор шаарда турган адамдар жыргап аткан жерибиз жок. Көп болсо бир кичинекей бир мындай кабат үйлөрдө жашайбыз. Биз ошого да макулбуз, шүгүр деп жашайбыз. Ал эми айылдагы эл, мен ойлойм, менчик жери бар, бакчасы, огороду бар дегендей, алма өрүгү бар, жок дегенде 5-6 кою бар дегендей, уюу бар. Ушунун баары эле барчылыкта. Мына Америкада мисалы батышта илгери барганда укканбыз. Эмне кымбат, жери кымбат экен, үй кымбат экен. Анан суу кымбат экен. А болбосо ачка калбайт экенсиз, эгер адашып кетип барып калсаңыз, кийим деген церковка кирсеңиз, кайрымдуулук өнүккөн өлкө экен, кийимсиз жылаңач калбайт экенсиз. Курсагыңызда ачка болбойт экен. Ал жакта киши кишиге кайрымдуулук жасап, мындай эгер сиз ачка турсаңыз, кокусу адашып жардам берет экен да. Курсагыңыз ачпайт экен, үстүңүз жыртылбайт экен. Бирок жериңиз жок, сиздин эч качан сизге ал жак мындай айтканда оңой менен оокатты колуңузга салып бербейт да. Аракеттин натыйжасында. Мына ошол жагынан алганда мен ойлойм, биз бай элбиз. Кече жакында мына Таласта көчмөндөр болду. Биз менен 2 казак бара жатат. Кудайга шүгүр казактар. Кубан балам айдап бараткан машинени.
Мына Суусамырдын жолунан өткөндө оң жак сол жактын баардыгы күтүрөгөн тимеле мал деген жайлайт. Мына жанагы бодо малыбыздагы койлор ошону көрүп жана казак айтпадыбы? Кыргыз элине кандай Кудай берген жер. Буягын карасаң арчасы карагайы керилет, буягын карасаң суу агып жатат. Буякты карасаң мал жайнайт. Ойбай, Кудай берген ел ғой. Осы Кыргызстанга келе бергим эле келет апай деп ушинтип сүйлөбөдү, ишенесизби? Чын дилинен айтты. Өзүңүз айтканда шүгүр айтыш керек. Шүгүр гана жетишпейт бизге. Тобо керек, Тобо дешибиз керек. Эми биз баягы октон чыгып кеттик ошо айтсам болот. Биз комузду көргөндүктөн биз ырда тайылдап чечтик. Андыктан өзүңүз башында айтып кеттиңиз, балаңыз Кубаныч Сатаев менен да ырдап жүрөбүз, ал чыгарманы угуп жатабыз. Кундуз менен мисалы биз Кубаныч менен катташып жүрөбүз, мамилебиз жакшы. Баягы устаттан шакирти кыйын болот дегендей, урпактарыңызды дагы жашынакай кылып, таланттуу кылып жатасыз. Эми көрүүчүлөргө дагы бир жагымдуу чыгармаңызды аткарып бериңиз эжеке. Акшайы жолуп колга алыба, булгасаң боло алынган аз күнчүлүк өмүрдө. Жыргасаң гана боло. Баракелде, берекеже. Мынаки сахнада кайталаңыз талантсыз эжеке. Ал эми ашканада кандай аялсыз? Үйдө кандай энесиз? Ашканада эми мына өнөр адамдары мына өзүбүздүн тулку боюбуз менен ички көрөңгөбүз менен көбүрөөк алып турушабыз биз. Ар бир мына сиздерге келерде канча түйшөлдүм. Мисалы да үйдөн 2 кадам чыккан сайын ойлонуп басасың. Элдин алдына барганда баягы сөзүнөн жыгылган турбайт, бутуна жыгылган
туруп кетет дегендей, ошол бой турпатыбызды карап отуруп мен кээде тамаша кылып коем, 1 гектар жумушум бар депчи. Анан ошон үчүн аз колум бошойт казанга. Анан азыраак улуттук тамак ашты гана жакшы жасайм мен. Берки башка өлкөлөрдүкүн билбеймин, кызыкпаймын дагы. Өзүбүздүн укура. Аш жанагы манты, 5 бармак, күлчөтай дегендерди жакшы эле жасайм. Жакшы, баракалла эже. Жакында ушу Баткенге да аттанган жатасыздар. Канча мүнөткө, канча убакытта айка барып дагы ушул өзүңдү таануу боюнча, балким жанагы башында айтып кеткен маселе министр тармагы көтөрүп жатпайбы? Ошол жака дагы аттанган жатасыздар. Кайсы убакытта барып, качан келесиздер? Анан аны эми ошол төбөлдөр билет. Меники саатым ошолордун сапарына туура келсе барышым мүмкүн. Мен жана айткандай камбарканда иштеген аттуу баштуу ырчы болгон үчүн биз азыр Индияга да даярданып жатабыз. Азыр сиздерден чыгып эле мен Индиянын элчилигине барам. Алдыбызда чоң сапар бар бизде. Эгер менин тууган жериме бара жаткан болсо, ой сүйүнүп барат элем. Эгерде менин сапарым мындай кыйшалыш карама-каршы келбесе, негизи бирок биздин жетекчилерге мен ыраазычылык билдиргим келет. Айттым го жана башында эле. Ушундай жигердүү, дилгир, мына бу тили да жаркырап турган тунук жаштарыбыз келди министрликке, маданият министрлигине. Алар ошол элге кантип жакындап, элди дагы кантип бийиктетсек, элдин санаасын, оюн кантип байытсак, тилдин сапатын кандай көтөрсөк деген жакшы маселелерди көтөрүп жатышат. Мен ошого тилектешмин, ниеттешмин. Кыргыздын жомогунда билген, угуп өскөн кыргыздын жаман кызымын дегендей. Керек болсо Манастан деле үзүндү беребиз. О берки жанагы ооз эки өлөң дегенди да кайта койчу кишимин мен. Мындай айтканда фольклордун кырын тааныган адамдардан болгондуктан ошо тил маселесин көтөрүп жатканы мага майдай эле жагып атат. Жакшы эже. Мынакей убакыт деген убакыт экен, убакыт учкан кош, сиз менен сүйлөшүп отура берсек, биз эч качан токтоткубуз келбейт да бул маегибизди. Эми сизди ушул маегибиздин соңу жакындап баратат, бирок дагы бир ырдат алсак эжеке. Бирок бир ырды сизден сураналы, ойдо турган элес, баягы Раматылык Абас жайнаков менен иштеп калдыңыз да. Баягы сизди той аштарда умай эле болуп жүрөсүз, ар кандай сондурларды ырдайсыз. Баардык адамдар сыймыктанып тосуп алат сизди. Мен баягы тойдон канча жолугушуп калабыз. Анан баягы өрүк зар деген ырды сизден башка эч ким жеткире ырдай албайт. Көрүүчүлөргө ырдап берсеңиз. Убакыт жетишеби экен?
бактыбызга. Али, баракелде. Кыргыз элинин умай энеси, мына Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат эжеке. Баракелде, үнүңүзгө береке. Үй бүлөңүз менен, жанында эле ушундай небере чөбүрөңүз менен аманчылыкта жашап жүрө бериңиз. Убакыт эми саат деген жарыктык бул жебедей болуп тура бербейт экен, чыкы деп кете берет. Сиз менен дагы болсо маектешсек болмок. Актиң, Нурай. Сизге чоң рахмат. Ар дайым комузуңуз колуңуздан түшпөй, алтын үнүңүз өчпөсүн, ишиңиз ийгиликтүү, күнүңүз көңүлдүү улансын. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти, сахнанын ханышасы, сиздер сүйгөн, биз урматтаган Саламат эжекебиз болду. Ал эми биз программабыздын алдыны карай улантабыз.